урматтуу Замирбек Курамаевич, мына сиздин тажрыйбаңыз аябай бай, көп баскычтагы бардык баскычтагы сот системасында иштепсиз, катардагы судья, орун басар, төрага, адвокаттар боюнча дагы коллегияда иштепсиз. Эми ушул сиздин тажрыйбаңызды карап туруп, бүгүнкү күндөгү абдан зарыл болуп аткан сот тармагындагы сот реформасына сиздин көз карашыңыз кандай? Сиз кантип, кандайча реформа кыласыз? Албетте сиздин берген сурооңуз өзгөчө жүйөлүү, өзгөчө маанилүү, өзгөчө жоопкерчиликтүү суроо болуп атат. Мен үчүн бул абдан оор. Бул мамлекеттик деңгээлде да ушуну чечүү абдан кыйын болуп жатат. Муну чечүү үчүн бир топтогон өзүмдүн пикирлеримди айткым келди эле. Конечно, ал менин гана өзүмдүн жеке пикирим азырынча. Ал эми коллегиально дагы биз чечип көрөбүз бул маселени. Менин оюм боюнча мында мен да өзүм кичине чиймелеп жазып алдым эле, как раз сиздин берген сурооңузга. Мен айтайын дегеним, эң адегенде эми албетте муну мен кайталап айткандай болуп калам, мунун баары тең сиздер өзүңүздөр да билесиздер. Мыйзамдардын үстөмдүгүн орнотуу болуп жатат да азырчы. Бизде ушул мыйзамдардын үстөмдүгү орнобосо, мыйзамдардын диктатурасы орнобосо, жана соттук укуктук адилетсиздикти жоюу жөнүндө сөз кылуу да кыйын болуп калат экен. Менин биринчи оюм ушул мыйзамдуулуктун диктатурасы орнотулуш керек. Андан кийин экинчиси болсо, албетте бул ушул мыйзамдуулуктун негизинде келип чыккан нерсе саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге, жада калса карапайым бийлик жөнүндө негизүү сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантпоону аракет кылышыбыз керек болуп жатат. Андан кийин соттордун эмгек акыларын материалдык техникалык жактан жогорулатуу менен бирге эле, бул эми өзүңүздөр билип атасыздар кече жакындан бери. Ошол эле бир эле убакытта алардын эмгек акысын жогорулатуу менен бирге алардын жоопкерчилигин дагы тез аранын ичинде күчөтүү керек. Себеби эмгек акылары материалдык техник жактан баардыгы тең камсыз болуп жатып, эгерде соттор тарабынан кайрадан мыйзам бузуучулуктарга, адилетсиздикке жол берилсе, бул баардыгыбыз үчүн кечирилгисиз бир күнөө. Албетте, андан кийин биз ушу сотторду ротациялоо жөнүндө мен ушундай пикирим бар. Биз муну менен ошол жерлерде акыркы убактарда ушундай саясат болду эле. Акимдерди же болбосо жергиликтүү бийликтерди ротациялоо депчи. Албетте бул боюнча да биз анализ кылып туруп, мына ушул жагын да карайлы деп атабыз. Себеби кээ бир региондордо, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, бир эле өзүнүн туулуп өскөн айылында бир нече жылдан бери иштегендер болот экен. Андан кийин менин оюмча ушул судьялык кызматка тандоо тартибин өзгөртүп, отбор деп атпайлы кой бизчи, кокус адамдардын сот системасына киришине бөгөт коюу. Муну күчөтпөсөк, өтө татаалдашып кетиптир. Дагы бир эң негизги ушундай бир маселе, тапшырмабыз ушундай болуп атат. Сотко чейинки өндүрүштө соттук контролдоону күчөтүү. Далилсиз кылмыш иштерин кыскартып, тийиштүү укук коргоо кызматкерлерине карата жай аныктама чыгаруу аркылуу алардын жоопкерчилигин күчөтүү керек. Бул менин өзүмдүн ушу алдыга койгон максатым болуп жатат. Себеби бул турмуш жолунда көрүнүп атат булардын баары теңчи. Соттор көпчүлүк учурларда соттордун милдетин аткарбастан укук коргоо кызматкерлеринин милдетин аткарып калган учурлар көп кездешет деп биздин президентибиз да айтып кетти эле, мен дагы ушуга толугу менен кошулууга болот. Себеби соттор өздөрүнүн милдетин аткарбастан укук коргоо кызматкерлеринин кызматын аткарып калышты. Тергөө кызматкерлеринин ролун аткарып калгандай болуп көрүнүп жатат. Күнөөсүз адамдарга карата мыйзамдардын талаптарын бузуу жолу менен, урматтуу депутаттар, далилсиз ыкчам же тергөө аракеттеринин натыйжасында
акталган адамдарга моралдык чыгымдарын өндүрүп берүүнү активдештирип, күчөтүп, кийин регресс тартибинде мыйзамды бузушкан укук коргоо кызматкерлеринен чыгымдарды кайрадан өндүрүп алыш керек. Ким күнөөлүү болсо, мына ошолордон өндүрүш керек. Күнөөсүз адамдар сөзсүз түрдө акталыш керек. Эми бул сөздөн ишке өтө турган убакыт келип жетти. Бул жөн эле баягы жалындуу сүйлөп аткан сөз эмес, куру бекер сөз эмес. Бул менин сиздердин алдыңыздарда айтып аткан сөзүм. Бул өзү турмуштун талабы болуп атат. Кылмыш жасады деген делген адамдын кылмышы укук коргоо кызматкерлеринин шалакылыгы менен далилсиз айыпталышкан учурларда күнөө кетиришкен ошол укук коргоо кызматкерлеринин жоопкерчиликтерине баа берүүнү күчөтүү керек. Угулбай калып атат, кечирип коесуздар. Масканы алып коеюн да. Кечирип коелуң да. Мен ушуну айтайын дедим эле, андан кийин бирдиктүү соттук практиканы жүргүзүү керек. Жана ошондой эле процессуалдык жана материалдык нормаларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү да киришибиз керек. Бул турмуштун талабы, элдин да талабы болуп саналат. Менин кыскача ушундай оюм бар. Рахмат. Рахмат. Сизге негизги суроо. Сиз соттордун көз карандыгын жана адилеттүү сотту түзүүгө ушул бүгүн президентибиз Садыр Нуркожоевич аябай жан үрөп атат, соттордун эмгек акысын көтөрүп атат, эркиндиктерди кайсы бир деңгээлде берип атат. Сиз ушуга жогорку соттун төрагасы катары конкреттүү түрдө кандай жардам бере аласыз? Мына азыркы айткандарыңыз жетишсиз. Биринчи кезекте сот адилеттүүлүгү жана соттун көз карандысыздыгы керек. Ак үй, көк үйдөн звоноктор, бай кедейден кайрылуулар болбош керек. Мыйзамдын гана чегинде соттордун чечими болуш керек. Буга чейин бир топ соттор саясий заказдарды аткарып келди, паракорчулукка айыпталып, кармалып келди. Ушул терс көрүнүштү кантип токтотосуз сиз? Сот адилеттиги ол боюнча биздин экономикада да өсүш болбойт, элдин жашоосу оңолбойт. Элдин бардыгы, ишкерден тартып, бизнес менен бүт бардыгы ак үй, көк үйгө эмес, сотко чуркап, сотко арзана тургандай сотко ишенич болуш керек. Ушуга жооп бериңизчи так. Туура. Соттордун көз карандысыздыгы сөзсүз болуш керек. Соттордун көз карандысыздыгынан биздин мамлекетибиздин экономикалык жактан өнүгүү өсүшү дагы, элдердин сотторго болгон ишеними дагы ошол соттордун көз карандысыздыгына байланыштуу. Мен жогорудачы санап кеткен критерийлер ал ушо жетишсиз. Ал бүгүн сиздердин алдыңыздарда гана шуну өзүмдүн көз карашымды айтып атам. Соттордун көз карандысыздыгы болуш үчүн бардык бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары өз-өзүнчө болуш керек дагы, кийлигишүү болбош керек. Бул жерде соттордун көз карандысыздыгында да сиздердин дагы жардамыңыздар керек болот. Биз өзүбүз да аракет кылышыбыз керек. Рахмат.